Assalamu alaikum, урматтуу Садыр Нуркожоевич, делегаттар, катышкандар. Менин 3 суроом бар. Лейлек районунун Разаков шаарынан келгем, Жалилов Абдухамит ажы. Биз Борбордон 1111 километр, 111 метр, 11 сантиметр алыста турабыз. Лейлек районунда 50 жылдан бери ишке ашпай келген Саркент долбооруну карап беришиңиздерди суранамын. Саркент эгер суу немеси чыкса, Тогузбулак, Сумбула, Разаков айылы суулуу болот эле. Ошондой эле экинчиси Лейлек суу сактагычы. Ал Козубагылан деген суудан алынат. Ошол Лейлек суу сактагычыны курулса, эмики жылы Кең Тала, Жаңы жер, Кулунду айыл өкмөтү суулуу болот эле. Ушу эки долбоорду бүтүрсө, 6 айыл өкмөтүнүн эли суу менен камсыз болот эле. Үчүнчүсү, арка өрөөнүнө суу менен камсыздоо боюнча максат эки дүкүрүн куруу. Ошону тездетиш керек. Лоттор боюнча көп нерселер бүтүп атат. Ошонун ичинде 31 километрлик Козубагылан суунан биздин ошо аркага сууду чыгарыш керек. Самотек менен өзү барыш керек ал суу. Ошондо элибиз көп көйгөйлөрдөн чечилип, миграция иштери азаймак эле. Андан тыш биз ошо 1111 километр, 111 метр, 11 сантиметр жерден кээ уракта ооругандар абдан кыйналып Бишкекке келет, больницага. Ошо больница немеси чечиш үчүн мен суранып кетемин, Садыр Нуркожоевич, ошо Разаков шаарына азыркы заманбап бүтүн оборудование менен больница куруп беришиңизди суранып кетемин. Эмне дегенде бул керек. Лейлек районунда 150 000, Сүлүктүү шаарында 25 000, 175 000 эл ушуга муктаж. Ошону мен суранып кетем, ушундай неме кылышыңыздар керек. Төртүнчүсү, бизден Сырдариядан суу неме кылып атат. Ошонун немесини каскад деп коет. Плавающий каскадный станцияны бир жаңыласа, азыр жылына 50 миллион сом акча төлөп атабыз ошо токко. Эгер ошол болсо 25 000 жарымга кыскарып, ушу ол дагы жакшы болот да. Ар жылына мамлекетке 25 000 экономика болот да. Абдан жакшы болуп ошону. Мен суранамын, келечекте кең болсун. Алла Таала ар бир кишиге өмүр ырыскеш берсин. Рахмат, Аксагал рахмат. Райымберди Токтосунович келиңиз, даярдасын. Жусупбеков Мирлан Акимжанович, Чүй областы. Ассаламу алейкум, улуу жыйындын катышуучулары. Мен бүгүнкү кайрылуумду ырырдабай, декламация айтпай элге кайрылайын дедим. Эң биринчи кайрылуум депутаттарга эле. Биздин келечекте 4 жылдан бери көтөрүлүп аткан элдик курултай маселелери боюнча мыйзамдарына өзгөртүү, толуктоо киргизип берүү үчүн бирден бир талап кылат элек, сурагып келет. Анткени биринчи элдик курултайдан кийин каралган биздин элдик курултайыбыз калабок боюнча калып калды, буту колун кесип таштады. Бул биздин келечегибиз курултай. Ата бабабыздан калган сарт, насил, салттар, ушуну биз дагы бир жолу кайталап кетет элек. Келечегибиз бир эле эки доско керек эмес. Бул жалпы элге да керек. Эртең эле биздин арабызга да келесиңер, депутаттар, эсиңерде болсун. Экинчи маселе, кадр маселебиз өтө начар. Ажообузга айрылып кетейин. Эң биринчи билим берүү. Эң начарыбыз бизде билим берүү болуп атат, бардык жактан аксап атат. Саламат сактоо. Кадрларыбыз начар. Эртең менен бир врач болсо, терапевт болсо, түштө кардиолог, кечинде хирург болуп иштеп атат. Саламат сактоо. Бир эмес 3 жылдан бери катыңарды алдым. Чечейбаев болсо, эшинсен чечкен жок. Абдыкадырыңар болсо, ошо отуруп кетти. Мен суранып кетет элем. Билим берүүгө, саламат сактоого транспорт министр, айыл чарба министр жана маданият министрлерине ажообузга кайрылып кетем. Февралда, март айларында жергиликтүү жерден келип чечип берүүбүздү сурап калат элем. Мен былтыр Адылбек Касымалиев мырзага жолукканда, ошол жерде сиз жана саламат сактоо министринин замын көргөнсүз Кызыл Жылыс айылына. Адамда эч нерсе чечилген жок. Кийинки маселе, жана айлык маселесин жок коюп, айлык маселесин көтөрүп бериңиз. Бирок ички байлыгы, нукура, билим берүүбүз кандай болот? Ошондо талап кылып кетиңиз. Сизден сураныч.
Bu yerде МЧС менен мелиорациянын ортосунда дагы чечилбеген маселе бар. Бир эле бизде эмес, бул Кыргызстан боюнча болсо керек. Анткени бири-бирине шылтак коет, бирине техника жок, биринде акыл жок. Акырында аукцион маселеси, портал, тендер дегендер мыйзамдар, жогорку кеңештин депутаттары, ушунча жылдан бери силер мыйзамды кабыл алып атсыңар, азабын карапайым эл тартып атыр. Мыйзамыңарды оңдогулачы. Келечекте оозуңуз, силердин өзүңөр келерсиңер арабызга. Карапайым калкты жадатып да бүттүңөр, жүдөтүп да бүттүңөр. Уялбай бүгүн дагы 49-ңар шайланып келдиңер. Армия боюнча, армияны бекемдөөбүз бул жакшы, бирок армияга кимдер барыш керек? Бир эле Кыргыздын жараны эмес, Кыргызстандын жараны барыш керек. Эмне үчүн альтернатива деп калып атат бул жерде? Альтернатива деген вообще эле мындай өзүн актаган жок. Акча берип койсоң, жарактуу болуп калат деген, акча бербесең альтернативада калып калат экенсиң. Бул эмне деген? Жогорку окууга тапшырып бир жерге бийликке кызматка барыш үчүн Рахмат. Мирлан Акимжанович. Он секунд. Сиздерден дагы бир сураныш. Кошберк оглу 10 секунд Кошберк. Бийлик бутагына барыш үчүн 50 000 сом экен тагдыры, Кыргызстан тагдыры. Бирок келечекте эмне деген нерсени күтүп атабыз? Балдарды тарбиялаш үчүн 50 000 сом эмес, же 100 000 айлык эмес. Муну садык бала бакчадан баштап жогорку окуу жайын бүткөнчө тарбиялашыбыз керек. Биздин келечегибиз ушун жаштар деп коебуз. Жаштарды караган эч ким жок. Сизден ажоостан суранып келем, Садыр мырза, февраль менен март айынан баштап эмнеде отурган министрлер креслого жабышып калбасын, сиз айткандай болуп. Жергиликтүү элдерди Рахмат сизге, рахмат.